Журналистика башка кесиптерден эмнеси менен айырмаланат деген суроо узатылса, анда анын айырмачылыгы массалык маалымат каражаттары эркин коомдо өзгөчө роль ойной тургандыгы айтылат. Француз саясий баяндамачысы Алексис Токвилл мындан 200 жыл мурда "Силер демократияга чыныгы журналистикасыз, журналистикасыз чыныгы демократияга жете албайсыңар" деп айтып кеткени бар. Андыктан эркин журналистика демократиянын кычкылтеги деп бекеринен айтылбаса керек. Менин Кыргызстаным көрсөтүүсүнүн бүгүнкү коногу КТРКнын Замана студиясынын алып баруучусу Нургыз Караева. Кутмандуу таңыңыздар менен коомдук канал Замана таңкы көрсөтүүсү таңкы мейман түрмөгү менен өзүнүн эфирин баштады. Студияда кызматта мен Нургыз Караева. Туристтик башкача айтканда жаңы жайкы сезонун ачып 2005-жылы окуу мектепти аяктагандан кийин эле өзүмдү ушул журналистика тармагынан көргөндөй болдум. Мени окуткан мугалимдер дагы өзүңдү ошо гуманитардык сабактарга басым жасап көрбөйсүңбү деди. Анан кийин жалпы республикалык тестүрлөө боюнча менин балым дагы ушул Бишкек гуманитардык университетине туура келип калып, ал жактан окуп, анан негизи бизде ушул практика жүзүндө көбүрөөк иштеткенге аракет кылышты да. Анан биринчи эле курста ушул коомдук каналдын, ал кезде улуттук канал болчу, атайын кастинг жарыялап, жаш студенттерди кабыл алып үйрөтөбүз деп баштаган. Анан ошол жерден 30 кишиден өтүп отуруп 2-3 студент өткөн болчубуз. Анда ошол Алото маалыматта программасында башкы продюсер болуп белгилүү режиссер Абды Сатаров болчу. Анан ошол киши штаттан тышкаркы кабарчы болуп иштеп, эмгектене бер, үйрөнө бер деди. Ошол кезде белгилүү журналист Назира Ахмедова, ошол кездеги Бөлөкбай Шеримбеков дегендер, Вера Черникова, алар менен чогуу иштешип, алар менен үйрөнүп, биринчи менин максатым жон гана текст жазуу, анан интервью ала турган кишиден туура суроо берүүнү үйрөнүү болчу да, негизгисичи. Анткени болсо, сиз өзүңүз да билесиз, кээ бир адамдардан интервью алганда 30 мүнөт сүйлөйт, бирок сен 30 секундун гана кесип алышың керек да. Бул да чоң чеберчилик, чоң искусство да. Ошону үйрөнгүм келген да. Анан Алото маалымат программасы мен үчүн аябай чоң мектеп болду алмашкыс. Мен 7 ай гонорардагы албай эле жөн эле ошо үйрөнөйүн деп иштеп жүргөм да. Анан кийин ошондо айтып калышы, сага эмне Нургыз акча кереги жокпу, барып гонорарыңды алып койбойсуң деп. Анан 7 айдан кийин барып алсам, ошол 7 миң 10 миң болуп кетиптир да. Анан сүйүнүп, өзүң чындыгында жакшы иштесең, аракет кылсаң акча өзү келет турбайбы деп, баягы ошондо ишенгем да. Демек мээнет кылыш керек экен, эмгек кылыш керек экен депчи. Замана студиясынын түптөлгөнүнө быйыл туура 20 жыл болот. 30тан ашуун кызматкер эмгектенип, жумасына 5 жолу 3 сааттан кыргызстандыктар үчүн жакшы маанай тартуулап келет. Кыргыз телевидениясынын тарыхында таңкы берүүлөр өзгөчө ролго ээ. Анткени ар бир жөнөкөй жарандын иш күнүнүн башталышы таңкы студиялардын маани мазмунуна көз каранды. Ушул приоритеттерди эске алып, быйыл президенттин колдоо коргоо фондунан негизги каналдардын таңкы берүүлөрүнө 600 миң сом каражат акча бөлүнгөн. Негизи эле коомдук каналдын жалпы кызматы ушул мамлекеттин маданий жактан өсүп жетилишине, адамдарды тарбиялаганга, адамдарды жакшы нерсеге үндөгөнгө, үмүтүн жакшы нерседен үмүтүн үзбөгөнгө аракет кылып жатабыз да. Мейли биз Нью-Йоркто же болбосо тиги Дубайда чоң небоскребторду сала албасак дагы, бирок биз жакшы нерседен, жаман нерседен дагы жакшы нерсени алып чыкканга аракет кылып атабыз да. Таңерте ар бирөө мисалы пробка болот, таңерте нан кымбат, же тиги кымбат деп жыгышат, бирок ошону дагы айтпайбыз. Таңерте жакшы баягы маанай тартуулап, элдерге мындай дем күч бергенге аракет кылып жатабыз да. Ал эми ошондой адам, дем күчкө ээ болгон адам бул Кыргызстандын келечеги да. 7 күндөн 10 күнгө чейин ошол күндөр арасында ушу биздин программабызды берип кеткенге аракеттенебиз да. Рахмат, маегибизди дагы токтотуп турабыз. Кайрадан анткени ашкана бурчуна жакшы жыт келип жатат. Нурдөлөт, сөз сизде.
Ооба абдан сонун жыт, жапжаңы салаттын жыты биздин ашкана бурчубуздан чыгып атат. Эми эмне кылабыз уланча? Жөнөкөй эле нерсе да, мисалы эртең менен адам турганда баягы мындай үй бүлө, мындай баналдуу эле бир үй бүлөнү алсак, 2 баласы бар, күйөөсү бар, аялы бар, 2 баласы, бир баласы мектепке барат, бир баласы бала бакчага барат. Бул үй бүлөгө эртең менен эрте эмне керек? Балдарын кийгизгенге аба ырайы керек. Эң биринчи аба ырайын көрүп, бүгүн кандай аба ырайы экен, балдарымды кандай кийзем, өзү кандай кийинет. Бул жөнөкөй эле маалымат. Аба ырайы керек. Эртең менен турганда эмне кылып тамактанышыбыз керек. Бирок баарыбыз ага көңүл бурбайбыз. Биз улуттук канал, коомдук канал болгондон кийин биз ошону пропагандалайбыз. Туура тамактангылачы депчи. Эртең менен эрте туруп нан менен колбасаны, майды былчыйтып жеп албай, андан көрөк жөнөкөй эле сүт менен тиги баягы сууну аралаштырып жеп алсаңар, же гречканы аралаштырып жеп алсаңар, силерге жеңилирээк болот. Келгиле ушундай туура тамактанабыз. Ушундай жөнөкөй нерселерди айтканга аракет кылабыз да. Анан ар бир эле көрүүчү эртең менен эрте туруп алып, атайын баягы спорттук кийимди кийип алып баягы физзарядка жазабайт дейм, чындап келгендечи. А бирок ошол кийинип атып эле 4-5 көнүгүүнү биз аткара койсок болот да 3 мүнөттүн ичинде. Биз ошону үйрөткөнгө аракет кылабыз. Анан мисалы бизде тайдзы көнүгүүсүн биз 1 жыл, 2 жылдан бери көрсөткөнбүз. 1 жыл көрсөтпөй алсак көрүүчүлөр укмуштуудай чалышты. Биз эртең менен эрте ушуну көрсөтөбүз, тайдзыны коюп койгулачы депчи. Анан кайра биз көрсөтө баштадык. Көрсө анын көрөрмандары бар экен, билинбегени менен. Мындай карайсың, эми тайдзы мынтип өздөрүнүн көнүгүүсүн кылып атат. А бирок анын өзүнүн көрүүчүсү бар экен. Таңкы таттуу маанай деген түрмөк бар. Аякта биз болсо оңой, жөнөкөй баягы мындай кымбат эмес азыктардан кандай бат баягы азык жасап койсок болот. Таңкы тамакка, ошондой эле кечки тамакка жазалоочу эмелерди көрсөтөбүз. Анын көрөрмандары да аябай көп экен да, билинбегени менен. Мына ошентип баягы көрүүчүлөргө жакын болгон, аябай мындай улуу, бай, баягы мындай укпаган жаңы заманбап сөздөр менен сүйлөбөй, эл менен кандайсың, жакшысыңбы, баягы жөнөкөй сөздөр менен жеткизгенге аракет кылабыз. Анан ошондой эле дүйнөлүк жаңылыктарга көңүл бурабыз. Мисалы, жаңы технологиялар багытында биз баары 21-кылымда жашап атабызбы? Жок, болбойт десек дагы баары телефон менен колдонобуз, смартфон менен колдонобуз, Азыр күн ысып атат, мисалы, күн ысып атканда биз ошо ар бир күн менен жашаганга аракет кылабыз да. Күн ысып атканда машина айдайбыз, машинанын ичинде кондиционерди кандай колдонушубуз керек. Ошондой кеңешти аны башка жактан эч ким айтпайт. Мисалы, кондиционерди кандай колдонуп алсак болот заманбап, майды коротпой. Маселен, үйдү кантип муздатсак болот. Чымын-чиркейлер үйгө кирет. Ошол убакта биз кантип үйүбүздү коргоп алсак болот. Бул майда нерсе, бирок эң керектүү нерсе. Биз анткени күндө жашайбыз да ошол нерсе менен. Азыр жаңы бөбөктөр ичи өтүп, ар кандай инфекциялар менен оорушу мүмкүн. Биз атайын адистерди чакырып келебиз. Кантип биз ошондой жаш энелерге кеңеш беребиз. Кичинекей бөбөгүн ушундай ысык аба ырайынан кантип сактап калсак болот дейбиз. Азыр эс алуу каникулдар башталды. Бөбөктөрдү биз кантип эс алдырышыбыз керек, кайсыл жака алып барсак болот. Ошол күнү менен жашайбыз да биз. Анан сентябрь келет, окуу башталат. Окууга балдарыбызды кандай даярдайбыз, эмне кийим сатып беребиз, кайсыл мектепке барсак болот, кантип тарбиялашыбыз керек, баягы ар бир күн менен жашаганга аракет кылабыз да. Анткени биз деле өзүбүз ошондой эле энебиз, биз деле үйдө ошондой айымбыз анан. Практика жаатындагы кесиптештерибиз белгилегендей, бүгүнкү күндө журналист болом деген жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүнүн билим деңгээли өтө төмөн. Мунун себеби эмнеде? Ал айтпаса да түшүнүктүү. Окуу жайлардагы окутуучулар тийиштүү деңгээлде билим бербейт, же студенттер өздөрү билим алышпайт. Азыркы келген бизге окшогон ошол кездеги практиканттар, жаш бүтүрүүчүлөр келип эле 1-2 күн иштеп эле шак эле эфирге чыккысы келишет да. Мен ушул нерсеге таң каламын да. Эмнеге депчи? 2 сөздүн башын кошо албайт, бир сүйлөмдү түзө алышпайт. Анан бирок эфирге чыккысы келет. Жылдыз болгусу келет да. Мен ушуга өкүнөм, анан ушуга кейим да. Эмне үчүн ушундай кылып аларды тарбиялап алып келишкен? Ошол жакта мугалимдерби же каяктан көргөндөрчү. Күндө эле көрөбүз, күндө азыр мына бүтүрүүчүлөр бүтүп келип атат. Канча адам мен мындай текст тартып баягы помидорду тартып келчи, помидордун кандай пайдалуулугу бар экен, же бадыраңды тартып келчи. Же болбосо жана кыздардын ар кандай көйнөктөрү чыгып атат, мода жөнүндө кандай кийиш керек экен, бул жылы кызыл көйнөкпү же жашыл көйнөк, ошол жөнүндө тартып келчи, тартып келбейт. Издебейт ал материалды. Ошол магазин менен сүйлөшүп, атайын адистерди, дизайнер, стилисттерди тартып, бүгүн кыска кийиш керекпи, узун кийиш керекпи, ачык кийиш керекпи, жабык кийиш керекпи, ошону изилдеп таап келчи. Жок, аны издебейт. Ал шак эле эфирге чыккысы келет да. Мени күйдүргөн нерсе, кейиткен нерсе ошол болуп атат да.
бул ошол азыркы мен ушул суроого өзүм да жооп бере албай келем да эмнеге андай депчи, же азыркы баягы жаштардын азыркы муундун баягы аз сабаттуулугундабы, же бат эле баягы акча таап бат эле жылдыз болуп кеткиси келгендеби деп баягы коом ушундай өзгөрүп кеттиби деп коомдон издейм жоопту, мугалимдерден издейм жоопту, же кайра тегеренип келип эле биз ушундай маалымат берип жатабыз деп кайра өзүмдөн келип издейм да ошол жооптучу. Ушуну жолго салышыбыз керек. Биз чыныгы баягы жазмакер баягы журналисттерди алып чыгышыбыз керек го деп ойлойм да. Анан барып анан алып баруучу болсо, биринчи текст жазганды үйрөнүшсө, маалымат издегенди үйрөнүшсө, туура суроо берүүнү үйрөнүшсө, жанагы айткандай 30 мүнөт сүйлөгөндө 20 секундтун кесип алганды үйрөнүшсө, биз 30 мүнөттү бербейбиз да. 20 секундтун кесип алганды үйрөнүшсө, бирөөгө суроо берсең ооба жок деп коет. Бирок ошол ал академик чоң бар өз мээси иштейт, бирок ооба жок деп жооп берип коюшу мүмкүн. Бирок ошонун биягындагы нерсесин, биягындагы нерсесин чыгарышыбыз керек. Ушундай чебердүү бир журналисттерди чыгарганга аракет кылышыбыз керек го деп ойлоймун да.